Мурасордо окуучуну уурулар муздап кетишкен. Үйдөн зер буюмдар жоголгону аныкталган. Кечээ 17 мартта Бишкектеги Мурасордо жаңы конушунда 5-класстын окуучусу мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү белгилүү болгон. Анын үйдө 10-класстагы улуу агасы менен калганы айтылган. Жергиликтүү тургундардын редакциябызга билдирген маалыматына караганда, каза болгон бала жашаган үйгө ууру кирген. Алар 5-класстын окуучусун муздап салышкан. Ал эми анын агасын айылдан табылып, милицияга жеткирилген. Үйдөн зер буюмдардын жоголгону белгилүү болгон. Булак кабарлар KG. Муфти болууга 8 киши камынып жатат. Тизме. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфти кызматына 8 талапкер ат салышат. Мындай маалыматты Аалымдар кеңеши өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Кечээ уюмдагы каттоо жана аттестациялоо комиссиясы талапкерлердин документтерин каттоону жыйынтыктады. Натыйжада Аалымдар кеңешине мүчө болууга 75 талапкер документ тапшырды. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын муфти кызмат ордуна 8 талапкер ат салышу ниетин билдирген. Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын кызмат ордуна 21 эсепчи катталды деп айтылат маалыматта. Документтер иликтөөдөн өткөндөн кийин 29-30-31 март жана 1 апрель күндөрү каттоо жана аттестациялоо комиссиясы талапкерлердин билим деңгээлин, кесипкөйлүгүн текшерүү максатында сынак өткөрмөкчү. Кыргызстандын муфтии болууга документ тапшырган талапкерлердин тизмеси: 1 Нурбек Токтогулов, 2 Сайдамир Джейналиев, 3 Султанали Гапуров, 4 Убайдулла Сарыбаев, 5 Шүкүр Исмаилов, 6 Шакир Маматов, 7 Нематила Жээнбеков, 8 Ниязалы Арипов. 17 февраль күнү Аалымдар кеңешинин 7-чакырылышынын мүчөлүгүнө Кыргызстан мусулмандарынын муфтии кызмат ордуна жана Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы кызмат ордуна конкурс жарыяланган болчу. Булак Спутник KG.